Саламатсыздар. Бүгүнкү сабак прямо юбка жана аны моделдөө. Прямо юбкадан биз базовый юбка чийгенди үйрөнгөнбүз. Ошол эле прямо юбкадан ошол выточканы жаап туруп биз кокеткалуу трапеция юбка чыгарганды дагы үйрөнөбүз. Мисалы, биз могул жамбаш айлананын линиясы, жамбаш айлананыкы. Ал эми бул үстүңкү сызып койгон бел айланаңардан 9 см ылдый түшүп, экинчи жамбаш айлананын экинчиси деп коебуз да. Полобхат тали 2 деп. Полобхат тали 1 болот мояк. Ал эми полобхат тали 2 ушул экинчи жери болот, үстүңкү тарабы. Ошондон 9 см ылдый түшүп, анан ушундай сызып аласыздар. Мисалы, ушул жерден эми трапеция юбканы чыгарабыз. Мына ушул эле трапеция юбкадан выточкадан ылдыйдүүбүздү түп-түз сызабыз. Сызып алабыз дагы. Анан трапеция чыгарабыз. Мен алгач сиздерге мону көргөзө электе, бул бузула электе, мен сиздерге складка юбканы көргөзүп берейин. Бул ушул эле мондай бир эле базовый лекалды эле чыгарып алабыз дагы. Ушундан көптөгөн моделирование алабыз. Мисалы, мен мына могул жер эки бүктөлүп, анан лекал бир тараптуу чыгат. Изгиб деп жазабыз. Бул изгиб бүктөлгөн жери. Например, сиздер материалга койгондо, материалды экиге бүктөп туруп, анан лекалды коюп, лекал бир эле тараптуу мондай болуп эле чыгат. Ошол лекалды коюп туруп, анан эмне кыласыздар, изгиб деген жагын материалдын бүктөлгөн жерине коесуздар дагы. Мына ушундай кылып туруп, кыркып аласыңар. Кырккандан кийинки көрүнүш мына ушундай чыгат. Юбканын бели, жамбаш айлана, экинчи жамбаш айлана, узундук, могул жерде жамбаш, экинчи жамбаш айлананыкы бул моделирование да керек. Мен сиздерге ошону көргөзүп бериш керек болуп атат. Мына азыр ушул мен 6 деп жазып койгон жамбаш айланадан же болбосо жамбаш айлананын экинчи бөлүгүнөн баштап складка юбка чыгарабыз. Аны кандай чыгарабыз? Ар бир складка 3 сантиметрден болот. Мисалы, ким кааласа жамбаш айланадан, ким кааласа жамбаш айлананын экинчисинен. Негизи экинчисинен чыккан аябай жакшынакай көрүнөт. Мисалы, кичинекей арык кыздар болсо, жумшак материал болсо, шифон болсо, дубайский шелк болсо. Мисалы, мо жамбаш айлана экинчисинен чыгарсак дагы болот да. Ткандын немесине да карайбыз, жумшактыгына. Эгерде ткань катуу болгон болсо, ушул жеринен чыгарыш бул мындай айтканда болбой калат. Сөзсүз түрдө экинчи полобхат талиден чыгарышыбыз керек. Эми мен азыр могул жерден көргөзүп берип кетейин. Бул жер сиздерге кийинки моделирование керек. Ар бир чийип койгон могул жерлери 3 сантиметрден аралыктары. Бул 3 сантиметрден эмнеге? Бул складка. Складканы 3 сантиметрден бүктөйбүз. Ал эми бул 3 деп 6 деп жазып койгонум бул ички бүктөлүш 6 сантиметрден. Ал эми сыртында калчу бүктөлүш бул 3 сантиметрден. Ошондо сиздер общий могул жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ни 9га көбөйтөсүздөр. 7-ни 9га көбөйткөндө бизде эмне келип чыгат? 63 сантиметр биздин узундук келип чыгат. Аны кадимкидей материалды мына ушундай 63 сантиметр кылып сиздер 4 чач эле бычып аласыздар. Бул бычкан кезде ар бирин белгилеп чыгасыздар. Складка бардыгы бирдей түшүш үчүн материалга, бардыгы бирдей түшүш үчүн, складка бирдей болуш үчүн, мисалы, кээ бирөө 2, кээ бирөө 3, кээ бирөө 4 болуп кетпеш үчүн мондай кылып бор менен болсо дагы, же болбосо рассечка коюп туруп белгилеп чыгасыздар өзүңүздөргө жакшы. Эми мисалы, могул 63 сантиметр кыркып алдым. Ушундай эле 4 чачы кыркылат. Моунун бул тарабы кесилип алынат. Мисалы, кесилип алынды деп коюңуздар. Ушул тарабы мына ушундай эле кокетка эле калат, мындай айтканда, могул тарабы эле калат. Андан кийин ушул тарабына биз мондай 4 чачы 63 сантиметр юбкабыздын узундугун да алабыз. Например, биздин юбкабыздын узундугун алганда мына могул жерден канча сантиметр? 60 сантиметр деп койдум мен азыр ушуну. Сиздер мисалы канча сантиметр кылсаңыздар, өзүңүздөрдүн каалооңуздар. Ошончо сантиметр кылып туруп, минус кокетканы алып, анан юбканын ылдыйкысын аласыздар. Например, 60 болсо, могул жерден 20 сантиметр, 40 сантиметр мен өзүнчө могул складканын юбканын бийиктигин алдым. Эми ар бирин 3 сантиметрден бүктөгөндө көрдүңүздөр. Үстүнө 3, ичине 6, 9 сантиметр бүктөлдү. Кайрадан 9, кайрадан 9. Ар бир рассечка бири-бирине дал келиш керек. Например, могул жерден бүктөлүп аткан рассечкалар бирөө 2, бирөө 3 болуп бүктөлбөш керек да.
бардыгы бүктөлгөн кезде сиздерге мындай складка ар бир учуу бири-бирине минип калбаш керек. Дал келиши керек бири-бирине жапкан кезде. Анан ушуну мынакей кокеткага тигебиз. Муну сиздер ткань деп тканьга коюп туруп бышсаңар болот. Мисалы, ушул жерге тиккенде мынакей ушундай боковойдон ызгип, могул жагы ызгип болот. Ушул ызгип жактан дагы ашпаш керек. Мисалы, ровно чыгардык, 7 рассечканы 9га көбөйткөндө 63 сантиметр эмне болду? Биздин лекалыбыз келип чыкты. Ушул 63 сантиметрди биз 9 сантиметрден, ар бирин 3 сантиметрден белгилеп туруп складканы жапканда биздин жамбаш айлананын ровно сантиметрин алып келди. Мынакей ушундай кылып гана сиздер складка юбка түзсөңүздөр болот. Складка юбкага жумшак, жука, колдон келишинче мындай түшүп турган шелковый тканьдардан тиксеңиздер жакшынакай болот. Муну барби тканьдан деле складкасын азыраак кылып тиксеңиздер болот. Например, аралыктарын алыс кылып 3 сантиметр бул жерден бүгүлсө, экинчи 3 сантиметрлигин бул тарабынан бүгүп, чоң кылып складка чыгарсаңар да болот. Мисалы, прям 7 эмес, бир 4-5 кылып чыгарып туруп, анан алардын аралыгын бөлүп, анан койсоңор дагы болот. Бул обычно кичинекей класстарда өтө эле кичинекей эмес, мисалы 10-11 класс кыздарда деле кийет. Складка юбка эң оңой. Например, юбканын узундугу, анан ошону канча складка кылсаңар, ошого көбөйтүп туруп, анын узундугун аласыңар. Эми бул складка юбкабыз. Сиздерге байкап атасыздар, бир эле моделден, бир эле базовый лекалдан сиздерге 3-4 юбканыкын көргөзүп берем. Эми экинчи юбкабыз бул трапеция юбка. Трапеция юбканын өзүнүн вытычканы жаап туруп, анан биз трапеция чыгарабыз. Трапецияны боковойунан сызып койсоңуздар деле трапеция болот. Ал эми бул эмне болот? Кокетканы жабабыз, вытычканы жабабыз дагы бизге трапеция юбканы алып келебиз. Ушул вытычка 3 сантиметр болот. Мына ушул жерди жаап таштайбыз. Сызганыңыздардай жапсаңыздар, мына ушундай трапеция юбка келип чыгат. Албетте бул кагазга түшүрүлгөндү сөзсүз түрдө закроечки линейка менен иштеп туруп, сиздер мен кандай сабак өтүп конспект кылып берип атсам, сиздер да ошондой кылып чийип конспекти кылыңыздар. Анткени муну менен сиздер үйрөнөсүздөр. Эми ушул жерден могул ачыкты кесип салбайсыздар. Мен азыр могул жерден чийип бергендей кылып лекал чыгарылат да. Лекал мына ушундай болуп чийилет. Трапеция уже даяр юбкаңыздар. Сиздерге баягы оңой жолдорун көргөзүп берип атам. Мисалы, формуланы мындай аласыңар деп ар кандай формула көргөзгөн жокмун, но сиздерге оңой гана жерлерин көргөзүп берип атам. Мынакей. Шовко 1 сантиметр сөзсүз түрдө аласыздар, любой прибавка кошкондо дагы өзүңүздөрдүн каалооңуздар менен кошосуздар. Ошондо лекал общий мына ушундай кесилип калат. Могул жеринин ачыгы задний дагы, передний дагы бирдей ачылат. 8 сантиметр. Могул ачык 8 сантиметр. Муну ошондо сиздер сплошной могул мен чийгендей кесесиздер. Могул жерин кесип салбагыла. Бул жери общий кесилет. Бул трапеция юбка. Ушул эле трапециянын складкасы, мисалы, ушул эле могул жерден биз жамбаш айлана деп сызбадыкпы? Ошол жамбаш айланадан эле бул жагына биздин складка юбкабыздын, көрдүңүздөрбү, бул трапеция юбка, бул складка юбка.
бир эле базовый лекалдан сиздер ушундай түрлөп чыгарасыңар да. Түрлөп юбка чыгарасыңар. Муну да чаптап коеюн, потому что сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. Мынакей. Бул складка.